Assalamu alaikum, Көкбөрү ормандары. Достор, bir өзгөчө аргымак чыгып атат. Бул жолу. Машалла, карагылачы. Жануар. Мен такыр маалыматым жок. Азыр ээси жанымда турат. Мага да кызык болуп атат. Бул маалыматтар, аттын маалыматтары. Анда тааныштырып баштайбыз, жигиттер. Таанышкандан алдын лайктан басып, манайды көтөрүп отуруңуздар. Бир жакшы чыгарылыш болот, Кудай буйруса. Мирлан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул жануардын пародасынан баштайлычы. Бул эмне болгон парода бул? Чистокровный англичан. Жашы 7 жашка толду. Кличкасы Снайпер. Снайпер экен, достор. Документи менен Россиядан келген. Жана немеге чалып жүргөн. 1200, 1600, 1800 метрге чалып жүргөн ат. Баракелде. Неге Мирлан Снайпер? Көзү бүтүн эле бакыры? Көзү бүтүн эле, кличкасын ошондо коюп коюп туруп, документине Снайпер деп жазып коюп. Бул документи менен бул аргымак. Документи менен. Баракелде. Эми бир четинен иреттеп кетели. Пародасы англичан. Ошо англичан кандай бир аралашмалар барбы же бул англичандар бир аз жапызыраак болот го мындан? Билбейм, ошо мен деле алып атканда ошо айтып берген неме деп. Английский парода деп берген. Баракелде. Жануар. Мынаке. Карагылачы. Бирок англичан баштарында окшоштук бар. Болгону бою өтө, достор. Бийик экен. Бою канча, Мирлан? Бою уровеньге 1.78. Машалла. 1.78 бою менен, достор. Мындайча айтканда. Өтө мыкты. Любой метрди алып келип өлчөп алса болот жерден тур. Баракелде. Бул алып атканда бул ал жакта бул өнөрү кандай болгон экен бул аргымактын? Бул бир 8-9 жолу чабылган экен. 8-9 чабылып ошо 3-чү, 4-чү, 6-чы, 8-чи жолу келген экен. Баракелде. Сенин колуңа канча болду келгенине? Менин колума 1,5 жыл болду келген. Мирлан, бул аргымакты сен кайсы багытка алдың? Улакабы же? Өзү негизи айгырга деп алган элем да. Айгырга деп алдым. Былтыр койгон элем, бирок бейлерин сатып жүргөм уже. Азыр мындан быйыл деле коюп атам, бирок ал бейлер да сатылып атат. Шартка байланыштуу ушу немени азайтып атабыз. Жылкыларды, бейлерди. Ошого анан сатышка туура келип атат мына. Баракелде. Кандай жакшы жүрдү айгырда? Айгыр жакшы болду. Же ручной коюлду? Ток ручной коюлду. Ручной коюлгон жок, ток ручной коюлду. Баракелде. Мынаке. Булардын мүнөзү кандай болот экен, Мирлан? Булардын мүнөзү өзү ат жоош, өтө жоош. Такага да оңой турат. Эч немеси, капризи жок. Өтө баандай, чапсаң өтө катуу кетет. Күлүкпү? Күлүк, өтө күлүк. Бул азыр такаланбай эле турат окшойт, Азыр ошо бейлер коюп атабыз, ошон үчүн такаланбай атат. Такалаган жокпуз. Азыр бейге коюп атабыз да буну. Баракелде. Мынаке, достор. Ушундайча маалымат болуп атат. Азыр жакындан бир кабак башын, бутун, туягын бир көрсөтөйүнчү. Жануардын Снайпер. Аттын аты Снайпер экен. Мына буттарына бир чийиги жок. Бир тырыгы жок. Машалла, машалла. Жануар, бирок мен ушунча көп ат тарттым, көп аттарды көрүп жүрөм, бирок ушул пародада биринчи көрүп атам, Мирлан. Бул Кыргызстанга
бул сага чейин деле мындай алып келгендер айтты мындай келген бекен Кыргызстанга? Көпчүлүк эле ушу көргөндөр таң калат, англичандын бою ушундай болобу деп. Мен деле ошо жакшы айгыр издеп жүрүп, мен ушу атты көрүп эле боюн айтканда эле тартып туруп эле сразу баалашпай эле алгам да, сразу элечи. 1.79 деп айткан мага өзү хозяинчи орус. Ооба. А мен ишенген эмесмин. Ишенбесем анан мага метрге тартып туруп жөнөткөн да. 1.79 өлчөп туруп жөнөткөн ал. Метре мен полный коюпчу. А ошондон анан сразу баалашпай туруп алгам айткан суммасына. Өзүң келип өлчөсөң 78 чыкты. Өзүм эл өлчөсөм 78 чыкты. Баракелде. Эми биякта жөн жүрбөгөндүр. Анча-мынча кандай? Мына бизде улак келген жылы, ошо келген жылы немеге 5-6 жол жер улак эле чалды болду. Жер улак мына чүйлүктөрдүн жер улагыбы же лейлек улакпы? Жок, чүйлүктөрдүн жер улагы. Эми ал жерде позиция бул бая коргонучу болуп ойногондур. Коргонучу болуп ойногон. Защита ойногон. Могу бизде биякта нокат улак, лейлек улак, бая теке чапкан улактарга да алып барып көрдүңбү? Жок, аяка барган жок. Мына Акбатага бир канча жолу? 2-3 жолу эле барган Акбатага. Кандай экен Мирлан жер улакта? Жер улакты чында чапканда мен көргөн эмесмин, ошо кайным чапкан алып барып. Өзү кайным ошо 5-5 чабат эле да. Сурасам кандай десем, жакшы деген. Анан өзүм барып көргөн эмесмин, өзүм чапкан эмесмин. Бундан линиясында кандай аралашмалар бар экен? Мирлан? Бунун линиясын мен жакшы билбейм, бир бала жакшы билет экен да. Анан ошол айтып калды, неме деп. Бунун атасы неме дейт, Рамзан Кадыровда турат дейт, бул аттын атасы. Бул жанагы Кара кыз деген бей чабыл атпайбы байтал. Ошонун линиясы менен бир экен да. Аталары бир, энелери бөлөк дейт. Бунун атасы Эргия деген. Эргия. Рамзан Кадыровда турат дейт азыр мунун атасы. Атасынын да сүрөтүн бар менде. Сүрөтүн коёлган да? Атасына окшош бул дагы. Өзүнүн документинде атасы жазылганбы ошол? Жазылган, ооба. Жазылган. Баракелде достор. Жана ипподромдо чабылган немесине таптым, анда жөнөтүп койгон сүрөтүн. Графигине баягы. Графигине, ооба. Кандай орундарды алган, призовой местоларды. Достор. Мынакей. Ушундай аттан колуна алсаңыздар, Кудай буйруса. Эми Мирлан бир чабып туруп бир туяк башын көрсөтпөйлүбү, Ооба. Ылдамдыгын. Болот да, чабып көрөлү. Жануар ey. Maşallah. Карагылачы. Кетип аткан. Ушундай көлөм менен ушундай жүгүрсөң да. Достор. Söz yok eкен. Көкүрөгүн сүрүп баратат. Коргонууга дагы бул казан улакка да коргонууга көрүш керек экен жигиттер. Бул казан түйнө туруп алса жолотпойт, бул варатерс болуп алат. Машалла. Кандай керемет кылып жаратып алган жылкы жануарда. Алла Таала. Болду, кайта бер. Келе бер багылда. Мына келип аткан карагылачы. Мынакей достор, көрдүңөр да кандай экен туяк башын. Машалла. Мирлан, бул аргымакка канча баа коюп атасың эми?
Арғымаққа 15 000 долларда баға қойдым. 15 000 доллар достор. Егер сыр болбосо келиши канча болгон? Келиши мага деле кымбат келген. Эми жөн келбесе керек мындай аргымак, а? Ооба, бул еще менен атайын каневоска менен алып келгенбиз. Каневоскасы эле өзү эле 1000 доллардан ашыкта келген. Жалгыз өзү келген да каневоска менен. Атайын перевозной каневоска менен ба? Мынаке доллар. Мынаке достор 15 000 коюп атат. Эми бизде Кыргызда билесиңер. Соуда береке соодада. Ал жагы келишим болот. Кичине сүйлөшүүлөр болот. Сөз. Снайпер жөнүндө колдон келишинче маалымат алдык. Эми ар бир нерсенин өзүнүн кунуна жараша баазы болот, жигиттер. Өзгөчө аргымак экен. Ат жаккан болсо байланышып ээси менен аргымак кылып үйүргө койсостор дагы болот. Улак тарбиялап таптазастар дагы болот. Кыскасы дени таза жылкы экен достор. Ошол барыңыздарга мен описанияга номерин калтырам. Балким биз айтпай калган маалыматтар болсо ээси менен байланышып каяктан жолугасыздар, кандай кылып текшерип аласыздар, баарын бышыктап сүйлөшүп алсаңыздар болот. Барыңыздарга ассалому алейкум деп калабыз. Ал эми дареги жөнүндө айтарган болсок, достор, дареги Бишкек шаары, Ленский айылы. Ленский айылы болуп калат. Мынаке.